мен елден түшкөн кайрылуу негизинде Алмазбек Акунжанович сизге кайрылат элем. Бизде бүгүнкү күндө ынтымак айыл өкмөтүндө жаңарык Кызыл Суу жолу бар. Биз былтыр 2024 жылы аны карап чыгып, транспорт министрлиги ошол жолду биз киргизип, асфальт басып беребиз деп сөз берген, бирок тилек каршы ал жолубуз бүгүнкү күндө бүтпөй калыптыр. Ошондуктан мына 2025 жылы ошол маселени көзөмөлгө алып, ошонун үстүнөн кылдаттык менен карап берсеңиздер, себеби эл күтүп атат. 3-4 жылдан бери ушул маселени көтөрөт. Себеби ошол узак жерде жайгашкан, оор шартта жашаган эл, Кызыл Суунун эли бүгүнкү күндө ошол Кара Сууга же Ошко же мынау Бишкекке чыккан ушул жолдо аябай көп кыйынчылыктар көрүп атышат да. Андан тышкары ошол ынтымак айыл өкмөтүндө Кызыл Суу жакта Чайчы деген айылыбыз бар. Ошол айылда 2017 жылы жер титирөө болуп, көптөгөн үйлөр кулап, мамлекет жактан жакшы жардам берилди, бирок бүгүнкү күндө ошол айыл кароосуз калып калды. Ошо кароосуз калып, кечегинде барганда элдер кайрылуу менен кайрылышты. Ошол жерге бир бала бакча маселеси аябай көйгөйлүү болуп атат. Ошол маселени көтөрүп атышат. Ошол бала бакчаны Чайчы айылына быйылкы 2025 жылдын бюджетинде титулдук баракчасына киргизип, ошол элди дагы кайрылуулары кароосуз калбаш үчүн өзүңүз ошону көзөмөлгө алып берсеңиз, Алмазбек Акунжанович. Андан тышкары бизде мына Өзгөн районунда Кароол айыл өкмөтүндө Мырзарык айылында эл менен жолугушууда, ошол жерде как раз бизде мектепте жолугуштук элек, бирок ошол мектебинин жааматы ушул маселени көтөрдү. Бүгүнкү күндө ошол мектептин аянтчасында, территориясында жер тилкеси бар экен. Бүгүнкү күндө айыл кеңейип, балдар көбөйүп, именно ошо 1 класстан 4 класска чейин бир кошумча корпусту карап бериңиздер деп, себеби уже балдар батпай калып, башка айылдардан келип окушат экен, батпай уже 3 сменага чейин муктаж болуп атты иштегенге. Ошол маселени дагы карап, ошо көзөмөлгө алып берсеңиз. Андан тышкары мына Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүндө деле ушул маселе. Вахапов атындагы мектеп бар. 1998 жылы курулган экен, бирок бүгүн кароосуз калып, мындай көптөгөн каражат бөлүнбөй, ошол жерде бир капиталдык ремонтко булар муктаж болуп атат. Ошол Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн Сабай айылындагы Сыныбар Вахапова атындагы мектептин бүгүн абалы байланыштуу биз ошо капиталдык ремонт беренеси менен акча бөлдүрүп, ошону өз калыбына келтирүү максатында элдер кайрылыптыр. Себеби бар нерсени бүгүн сактап калышка бизге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Эртең кайра жаңы мектеп салып бербестен, ошого бир акчаны бөлдүрүп берсек, ошол мектепти жакшы бир ремонтторду жасап, кайрадан калыбына келтирип иштеткенге